Бүгүндөн баштап ушу жаңы полигон, санитардык полигондун эмесинде жеринде турабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү күндөн баштап баягы эстондук компаниялар менен иштер баягы мурунку спорлордун бардыгы чечилип, мына азыр силер көрүп турасыңар, жумуштар башталып, уже иштер башталды да. Мунун бюджети мен калп айтпасам ушу 7,5 миллион евронун тегерегинде болгон бюджет. Аз күндө булар буюрса бүтсө, анан жаңы мусор иргөлөө боюнча заводубузга тендер жарыялайбыз ушу февралдын аягы, ушу марттын баштарында. Анан биз баягы айтып кеткендей, 2022 жылдын 3-кварталында жаңы завод курулат. Анан кийин бул жака баягы уже заводдон чыккан таштандылар уже бул жерге келип түшөт. Ал жерде мисал үчүн азыркы күндө эски санитардык полигонго 100% мусорлар төгүлө турган болсо, бул жерге ушу 15-20% эле төгүлүп калат да. Себеп дегенде бардыгы баягы мусор сортировочный линия ошол жерден иргеленип, керектүү фракциялар алынат, калгандары баягы иштелип чыккандардын бардыгы ушул жерге келип төгүлөт. Бул бизге дагы жакшы бир чоң экономия болот. Жок дегенде бир 10-15 жылга ушул жердеги полигон иштеп берет деген дагы бир үмүттөбүз. Рекультивация иштерин өзүбүздүн күчүбүз менен баштадык. Мына карасаңар болот, ушул жерде 5 январдан баштап 4 трактор иштеп атат да. Bir ayda 4 трактор иштесе, бир 2 миллион сом кетет экен да.